Саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде өнөрүм өмүр шеригим автордук берүүсү ишемби күндө кайрадан өз жумушун баштады. Бул көрсөтүү өзгөчө өнөрлүү инсандардын сырын ачканга аракет жасайт. Бүгүнкү коногубуз дагы эң сонун. Бүгүн конокто өзгөчө кыргызымдын ырчысы, сулуу айым. Жалпыңыздар бул инсандын үнүн укканда эле эс ала түшөсүздөр десек болот. Бүгүн биздин өзгөчө каарманыбыз Жупар Нуракова эжеке. Саламатсызбы эжеке? Биздин көрсөтүүгө кош келиптирсиз. Кандайсыз? Бүгүнкү күндө кандай жумуштарды аткарып атасыз? Деги эле бизге кандай жаңылыктарды даярдап койдуңуз? Рахмат чоң. Кандайсыздар, Роза? Биринчи сиздерди сурайын, жакшы келип алдыңыздарбы биздин Ордолоо шаарына? Менден сурасаңыздар, жакшы бардыгы. Өзүңүздөр көрүп тургандай ушул Куттуу университетибиздин алдында турабыз. Күз күрөш, жаз жарыш дегендей күздө ушул жумушубуз башталып, студенттерибиз келип, окуубуз башталып, бардыгы өз нугу менен өтүп атат. Чыгармачылык дегенде, чыгармачылыкта дагы бирде тыныгуу, бирде кайра иштеп, эми бардыгына жетишкенге аракет кылып атабыз. Кудайым буйрса. Сахнадагы Жупар Нуракова башка, ал эми университеттеги Жупар Нуракова башка. Экөөнүн бир айырмачылыгын айта кетпейсизби? Негизи эле ар бир кесип ардактуу дейт. Сиз бир эле убакытта эки нерсени алып кетүү бул өтө кыйын болсо керек. Ошонун артындагы бир кыйынчылык менен бөлүшө кетсеңиз. Университеттеги жумуш менен албетте ошол сахнадагы жашоо же болбосо ырчылык кесип экөөнү бирге алып кетүү эми өтө кыйынчылык жаратат деп айтпайм негизи. Бирок көбүрөөк убакытты талап кылат эки жумуш тең. Ошон үчүн мен ушул 15 жылдан бери ушул университетте иштейм, Ош мамлекеттик университетинде. Бул жумушумду өзүм аябай сүйөм. Жагат мага, студенттер менен иштеген, жаштар менен иштеген абдан жагат. Анан биздин бул экинчи үйүбүз болуп калды университет. Ошон үчүн мен дайыма сүйүнүп келип, университеттен сүйүнүп чыгам. Анан кийин чыгармачылык болсо мен үчүн бул дагы бир орду толгус бир аябагандай менин жан дүйнөмө жакын, ушунчалык бир жакшы бир нерсе да. Ошон үчүн мен үчүн чыгармачылык менен алектенүү дагы бул аябагандай жаккан үчүн экөө эки жумушту тең ушинтип аракет кылып, колумдан келишинче эми аткарганга аракет кылып жүрөм, албетте. Сиз аткарган ырлар мындай өзгөчө бир укулуктуу десек болот да. Сиз аткарганда мындай өзүнүн нугуна жеткирип аткарасыз. Деги эле өзүңүз кандай ырларды жактырасыз, кандай ырлар мындай жүрөгүңүзгө жакын болот? Себеби музыканы дагы жүрөк аркылуу өтөт дейт. Ошондуктан жүрөгүңүзгө кандай ырлар жагат сиздин? Мен ыр тандоодо албетте баягы бир жакшы бир кайрыктары бар, бир өзгөчө бир жакшы ырлар болсо деп аракет кылып издейм да. Анан кийин ар бир адамда өзүнчө бир табит деген нерсе бар да. Ошол табитти ар бир адамдын табити ар кандай. Кээ биркилер ушундай ырларды жактырышат, шайыр, шаңдуу, моундай. Кээ биркилер болсо мындай лирикалуу, кандайдыр бир мага өзүнчө бир эски ырлар көбүнчө жагат. Ошон үчүн мен адегенде эле биринчи репертуарымдагы ыр ошол Кусалык деген ырды ошол Таблагүл Закированын сөзүнө жазылган. Ону болсо Мамед Ибраим Достонкуловдуку. Ушул ырды аябай жакшы көрүп, кичинекейимде бир ырдачумун да. Анан ошону сразу эле мен ушул ырды даярдайм деп тандап алгам. Анан кийин ушул сыяктуу ырлар, андан кийинки эле чыгармалар болсо дагы эле ошол Бабаравшан Тургунбаев агайга же болбосо ушул эски оюнчулардын оюндоруна кайрылат да. Анан жеңил желпи ырларды ырдагандан качам да өзү негизи. Ошон үчүн бир жакшынакай кайрыктары бар ырларды тандап алганга аракет кылып жүрөм. Азыр дагы ошол ырларды жаздырып атабыз. Эми Болот Токтобаевдин ыры бар эле менин репертуарымда, мен сени сүйүп жүрдүм деген. Ошол сыяктуу ырларда негизи. Анан кийин сиз эмнеге ушундай эле капалуу ырларды тандап аласыз ырдаганда деп калышат. Эми бул дагы өзүнчө бир табит деп айтам да. Анан азыркы жаш оюнчулардан болсо Майрамбек Осмонов агайдын ырлары абдан жагып жүрөт. Анан о вкусах не спорят деген сөз бар да. Ошол сыяктуу азыркы оюнчулардан билбейм,
мага ушу азыркы чыккан ырлардан жеңил желпи ырлар, ушундай ырлар көп болуп атат да. Эми буга эч ким капа болбосо керек деп ойлойм. Ошон үчүн ошол ырларды же жакшы боюн жаралбай атабы, же эмнегедир душевный кризис деп коет бизде. Ошондой кризистик абалга дуушар болуп атабызбы билбейм. Айтор ушундай жакшы илгеркидей жакшы боомдор азыраак болуп атканы албетте өкүнүчтүү деп айтат элем. Ушул сизге байланышып атканда көпчүлүк учурум ушул университетте өтөт деп айтып атыңыз, эртеден кечке студенттер менен баарлашып, өзүңүздүн билимиңизди ошолорго берүүгө аракет кылам деп. Негизи эле үй бүлө, чыгармачылык, университет убакытты кантип чектелесиз? Убакыт баалуу деп коет да, убакыт негизи эле чыгармачыл инсандарга да абдан көп керек делинет. Анын түйшүгү дагы бар. Ошону сиздер мындай сыр болбосо айта кетсеңиз, бизге дагы үлгү болуп калар. Негизи эле убакытты кантип чектелесиз бардык жака? Убакыт учкан куш. Убакыттын өтүп атканы ушул азыркы учурда мени аябай ушунчалык тез өтүп атканындай өкүндүрөт да. Мен ушул 5 жыл мурда эле, 10 жыл мурдабы ушул убакыттын ушунчалык тез өткөнүн баамдабай жүргөн экенмин да. Анан жакын күндөрдөн бери ушунчалык мага өкүнүчтүү, дагы убактым көбүрөөк болсо дейт элем. Анан эртең мененки жумушум албетте саат 8ден башталат университетте. Биринчи парабыз 8ден. Күндө 4 парадан сабак өтүлөт. 4-төрдө ушундай кечке маал бошойбуз түштөн кийин. Анан келип эле бизде кыргыздарда той топур деген жакшылыктар, концерт учурлары көп болот. Ошентип ага жетишкенге, даярданганга аракет кылам. Андан сырткары үй бүлө деген бар да, бала чака үйдө. Анан чуркап келип эле тамак жасамай, үйдөгү кыйкырып эле, шашып пушуп эле чуркап эле анан кийин ушинтип жетишип калайын дейм да. Анан кийин кечкурун эле чарчап эле келип калып эле анан деп карап кээде бир күн ушундай болуп өтүп кетти деп ойлонуп калам да. Эми албетте каалоо болсо бардыгы болот дейт го. Ошол сыяктуу университетте өзү орду чоң мен үчүн. Музыканын ырдын орду чоң мен үчүн. Балдарымдын орду, үй бүлөмдүн орду бардыгынан жогору албетте. Ошон үчүн бардыгына болсо да кичинеден болсо дагы убакыт бөлөйүн деп аракет кылып жүрөм. Алдыбызга тандоо келгенде кайсы бирин тандасам экен деп биз аябай көп ойлонобуз да. Сизде ушул кандай болду негизи эле? Чыгармачылык тандасам же үй бүлөнү тандасам? Ошол боюнча айта кетсеңиз, себеби баарына кызык болсо керек. Албетте. Үй бүлөнү тандообу же чыгармачылыкты тандаймбы деп биздин кыздар, айрыкча кыргызындай эки ара жолдо калып, ушундай кыйналып калган мезгилдер көп болот да. Ошон үчүн мен айтат элем, мен ушул чыгармачылыгымда баштап, ырдап баратып, анан турмуш курдум да. Турмуш курдум, анан ошол албетте үй бүлөнү биринчи орунга коюп, чыгармачылыгымды токтоттум. Чыгармачылык менен алектенбей пауза болгонуна бир 13 жыл болду да. Бул ойлойм мен үчүн өтө чоң убакыт 13 жыл. 13 жылдан соң бул ырды таштоо же ырды менен ырдабай коюу, ыр менен алектенбей коюу ушунчалык кыйын экенин мен билип, жон терим менен сездим да. Анан кайрадан эле ошол 13 жылдан кийин ырдасам болобу деп ойлону, уруксат алып дегендей анан ушинтип ырдап калдым. Албетте, бирок мен үчүн деле тандоо үй бүлө болгон биринчи орунда. Үй бүлөнү, бала чаканы дегенде андан ыйык нерсе жок болуш керек. Ошон үчүн кыздарга деле, бардык кыздарга айтмакмын. Үй бүлөнү албетте эң биринчи орунда турат. Үй бүлөнү тандагандар эч качан адашпайт деп. Анда биз телекөрүүчүлөрүбүз дагы күтүп калды. Сиздин курсалык аттуу клибиңизди жалпы телекөрүүчүлөр менен чогуу көрөбүз. Кубалашкан көпөлөк жытын искеп өрөн толгон гүлдөрдү
жаштык өз күчүнө ишенген текеберлик издеп жалаң чындыктын турмуш билеп кезектеги жашоомдо элчип кеттиң кара тору бир кызды элчип кеттиң кара тору бир кызды кара тору бир кызды өрүн алыс гүлгө толгон жапжашыл көпөлөктөр учпай калды кышында чачта бурул токтолгонбуз биз азыр макул болуп тагдыр деген ошуга макул болуп тагдыр деген ошуга тагдыр деген ошуга өттү күндөр кубалашкан көпөлөп жетин искеп өрүн толгон гүлдөрдүн өттү баары эле бордун кусалык ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң жалгыз калдың сен өзүң турмуш билеп кезектеги жашоомдо элчип кеттиң кара тору бир кызды элчип кеттиң кара тору бир кызды кара тору бир кызды мынакей сонун чыгарманы дагы угуп алдык. Эң сонун аткарылган ыр десек болот. Эми бир жандуу үндө сонун ыр да беребизби? Себеби ар бир инсанга эле жакса керек, бир жандуу үндө ырдаган эс ала түшсө керек, андыктан келдиңиз. Азыр бизде баягы грипп деген, тумоо деген аябай күч. Балдар дагы үйдө, биз чоңдор дагы ошондой. Бирок аракет кылайын азыр сиздерчи. Жүзүңдү айдың жел аймалап, жүрөктө кусалык саймалап, аттың ай кайрылып келсечи, ай менен сырдашкан махаббат, аттың ай кайрылып келсечи, ай менен сырдашкан махаббат. Сонун ыр болду, жандуу үндө абдан биз дагы жырга уктук десек болот. Ушул чыгармачыл жолдон атайын сурап берейин сизге. Ар дайыма сын пикир дайыма айтылып турат да. Сын пикир болмойчу эч качан өсүү болбойт дейт. Негизи эле өзүңүз кандай кабыл аласыз сын пикирди айтканда, мындай ыйлангыңыз келип, же болбосо ошол кыйынчылыкты билбейт да деген мындай кээ бир учурда наразычылыктар да болот да, ошол сын пикирди кандай кабыл аласыз өзүңүз? Сын пикир айтуу оңой албетте. Бирок ар бир адамга жагыш кыйын, мүмкүн эмес нерсе жагыш ар бир адамга. Ошон үчүн сын пикирге маани бербейм десем жалган айткан болом. Бирок анчалык эле аркасынан түшүп терикпейм. Моундай кийинип алыптыр, моунтип ырдаптыр, моунтип басыптыр деп деле айткысы келген адамдар айта беришет. Керек болсо азыркы учурда бизде атайын сын пикирлерди көп калтырсын деп, ошол бизнестин кээ бирки ошол өкүлдөрү атайын ушундай өздөрүнө реклама жасап, антиреклама атайын плюс минус жактарын көрсөтүп ошентип жүрүшөт. Булардын бардыгы көрсө көп сын пикирлерди жаратат. Мен сын пикир үчүн мындай терикпейм.
бул сын пикир үчүн теригип ушундай аркасынан түшкөн адам бул бир аз жумушу азыраак же бир убактысы көбүрөөк адамбы деп ойлойм да. Менин жумушум ошол убактым азыраак болгон үчүн чыгармачылыкка да көп көңүл бура албайм. Чынын айтканда бура албай калам. Ошон үчүн байыма-бай эле ошол клиптерди тарттырып эле кээде ошол ойлогондой болбой калат. Мен 1 жылдан бери мисалы үчүн ошол тарттырам деп жүрүп элечи ошол эмеге ашпай атат да. Убакыт жоктугунан. Ошон үчүн сын пикир бул эң мындай керектүү коомчулукка, пайдалуу дагы десем болот. Сын пикирди көрүп адамдар өсүшөт, сын пикирди көрүп адамдар оңолушат, түздөнүшөт дегендей. Мен сын пикир айткандар үчүн сын пикир айткан адамдарды колдойм албетте. Сизди карап көрсөк, студенттердин сүйүктүү мугалими, ал эми үйдө сүйүктүү жар, мээримдүү энеси, сахнада өзгөчө сулуу, ырчайымсыз. Негизи эле кайсынысы сизге хобби? Менин жумушум ошол мугалимдик, педагог да өзү кесибим. Андан кийин ошол чыгармачылык бул менин жан дүйнөмдүн азыгы десем жаңылышпайт болушум керек да. Себеби мен ырдабай деле жүрдүм да. Ырдабай жүргөн мезгилимде элестеп, эстейм да азырчы. Бирок бир аз мындай кыйыныраак дейм да. Анан кийинки ыр менен алектенип баштаганым аз эле болду өзү, негизи 2 жылга жетпеген эле убакыт кайрадан киришкениме. Ошон үчүн мен ырдап жүргөн убакытты аябагандай мындай бактылуу сезем да өзүмдөчү. Бул жакта канча түш болуп атса деле, аркада үйдөбү же жумуштабы ошол 2-3 минуталык жакшы ырдоо, жакшы көз ирмемдер үчүн мен бактылуу болот элем. Ырчылык бул менин албетте хоббим деп айтсам болот. Чыгармачылыгыңызда ийгиликтерди гана каалайбыз. Анда эмесе сүйүп жүрдүм деген ырыңызды жалпы телекөрүүчүлөр менен угалы, себеби алар өздөрү дал ушул жерде суранышкан. Мен сени ушунчалык сүйүп жүрдүм, назданып сүйүп ырдап жүрдүм, кечирип көп көрүнбөй калганыңда кусама чыдай албай ыйлап жүрдүм. Sen bolso sezimimdi, sen bolso sezimimdi, sen bolso sezimimdi, ordogonsu usalı жүрөгүмдү кыйнап жүрдүм.
клибиңизди да жалпы теле көрүүчүлөр менен чогуу көрүп алдык. Айтсаңыз, ушул клиптин артындагы бир кадр сыртындагы кызыктуу окуялардан ошону менен чогуу кандай кыйынчылыктар болду эле, кандай өзгөчө бир эсте каларлык көз ирмемдер болду эле? Клип тартуу учуру, клип тартуу бул өзү негизи көп эмгек талап кылат да. Анан кийин буну баары монтажда келгенде эле бир 3 минуталык ушундай бир эмгектин акыбетин мындай көрөбүз. Бирок ошол акыркы тартылган клип ушу Болот Токтобаев агайдын ноонуна жазылган "Сүйүп жүрдүм" деген ырды. Ошол ырды да жакшы көрүп ырдасамбы деп анан клип тартып калдык. Бул клипте папанын суу сактагычындагы баягы 500 тепкичтен ылдыйга түшүп шаркыратмадан тартып анан кайра чыгыш керек болуп калды да. Ошол учурда мен аябай эле спортко жок адаммын да, өзү негизи чуркап тияка бияка чуркаганым менен ушундай 500 тепкичтен ылдыйга түшкөнүм менен оңой эле. Бирок чыгып аткан учурда аябай кыйналдым да, ушунчалык ошондо ошол спорт менен машыгуу дагы аябай маанилүү экен деп билдим. Себеби аябай кыйынчылык менен чыктым мен. Балдар эми эркек балдар бат-бат эле чуркап чыгышты узак убакытта. Анан ошондон кийин 3 күн мындай бассам баардык турган турпатым ооруп ушинтип жүрдүм да. Анан аябай эле мынтип боенуп, жакшынакай кылып тартып мындай чыгарганы менен жүдөп, кыйынчылыктары басып туруп, даярдаш, тартыш ушунчалык эле өзү кыйыныраак да өзү негизи. Ошол 500 тепкичти түшүп, кайра чыгып, ошондо 1000 тепкичти түшүп чыкканым аябай эсте калды. Ар бир адам алдына максат коюп, план түзөт экен. План түзүп, ошону ишке ашырууга аракет жасайт экен. Сиз алдыңызга кандай план койдуңуз? Өзүңүздөн мындай сырыңыз менен бөлүшүңүз. Алдыга койгон пландар, максаттар аябай эле көп. Ошолордун бардыгына жетейбиз деп аракет кылып жүрөбүз. Бардык эле адамдар эл катары сыяктуу. Анан алдыдагы жаңы эле ыр жаздырдым. Ошол Бекбир Барбиев агайдын ырлары дагы жагат эле, анан мен дагы ушундай эле созулган, ушундай капалуу ырларды ырдайбы деп ушундай Шаңдуу деп. шаңдуу ырлардан дагы ырдайын деп ошол агайдын, Бекбарбиев агайдын "Сен дедим мен, сен дедим" деген жакшы ырын анан жаздырдык элек. Ошол ырга бир жакшы съемка болсо, бир өзгөчө бир жакшынакай бир мындай моменттерди тартып, пайдаланып, ушундай жаратсак деп ойлоп атабыз азыр. Художниктер, анан кийин клипмейкер балдар иштеп атышат бунун үстүндө. Ошол анан жазгы учурга концерт берсемби, жакшы даярданып деген максат бар алдыда. Кудай буйруса, жазда болбосо күздө деп атам. Алдыда сиз аткарчу жумуштар абдан көп экен. Бир гана ийгиликтерди каалайбыз. Чыгармачыл жакта деги эле өзүңүздүн педагогикалык жакта дагы бир гана ийгиликтерди каалайбыз. Дайыма бар болуңуз дейбиз. Эми сизге, элге бир аз өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып берсеңиз. Жалпы кыргыз журтчулугума, Ош шаарынын тургундарына, кыргызстандыктарга деги эле ушул бактылуу жашоо каалайт элем. Заманыбыз өсүп өнүгүп, Кудай буйруса сөзсүз түрдө өнүккөн эң жакшы мамлекеттердин катарына кошулабыз деген чоң жакшы үмүт бар. Бардыгыбызда бул үмүт балдарыбыздын, элибиздин ден соолугу чың болсун. Жаштарыбыз билимдүү, ыймандуу, инсаптуу, келечеги кең жаштар өсүп чыксын деп тилейт элем бизден. Бактылуу балалыктын доорун сүргөн мотурайган бөбөктөрүбүз эң бактылуу жашоону жашаса деп тилейм. Анан албетте сиздердин чыгармачылык топко, сиздерге чыгармачылык, ийгилик, жакшы жетишкендиктерди эң мыкты телеканалдардын катарын толуктаган канал болуп чыгышыңыздөргө тилектешпиз. Андан сырткары ушул сиздердин башчыңыздар Союзбек Абдрасулов Акчигитовичке салам деп коеюн. Агайды ошол кичинекей кезиме, мектепте окуган кезимден бери тааныйм да. Анан кийин ошол менде пауза болуп, ошол ырдабай жүрүп, агайды эч мындай жолуктура албадым. Азыр сиздердин келгениңиздерди көрүп сүйүнүп атам. Агайга сөзсүз менден салам деңиздер.
Сизге дагы чоң рахмат. Биз сиздин чыгармачылыгыңызды дайыма колдоп келебиз, ийгилик каалайбыз. Ал эми достор, адаттагыдай сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки ишембиде көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.